Arasında albatta bizning ajovimizdagi jön o'tiribdir. Ajovimizdagi jardam vardı. Asqar Mirza men bulanmaşım vardı. Asqar Mirza özünüz ayta ketsangiz. Hurmatlı bizning ajovimiz, bizning prezidentimiz Sadir Nurxo'joyevich, sizga cho'ng rahmat. Sizning jardamınızı alıp, sizning amanatınızı topshirib berdik. Biz sizga razıyız. Bir gana укол 170 миллион турат экен. К сожалению, ушундай сыма деп айтты. 170 миллион сом болот экен, сом менен. Assalomu alaykum Qazaq ela. Hamza degan inimiz bog'imiz o'tgan avvalga chiqib qoldi. Allah hiçbir adamga Xudoy o'rusini berdi Allah. Ya Allah. Özüne kadar çalmakta ama biz şöyle ona seveyim kılıyoruz Allah. Assalomu alaykum. Qirg'iziston bo'ylab полностью katta sbor ketyapti. Hamza birodarimizga katta yordamimiz kerak ekan. Hozir ro'zani kunlarida inshaalloh ehson qilganlarda darajasi juda ham ulug' bo'ladi. Ruslanga qanday yaxshimi? O'zi chiqdi o'sha. Denso'ngiz yaxshimi? Aman esen, charchoy. Rahmat cho'ng. Biz mana bugun Moskvadagi жалпы жаштар, жети туган жаштары, блогер, тамада, кафе иштеткендер, бүт мына таксисттер, полный бардыгы келип, видео отчет катары чалдык да. Байкадыңыздарбы? Кичинекей кыргыздын уулу Хамза жалпы кыргыз элин бириктирип койду. Кыргыз элин муштумдай биримдикте кылып койду. Ынтымагын дагы да ашырды. Азыр кичинекей Хамзанын өмүрүн сактап алабыз деп 7 областтан жигиттер жүгүрүп жүрөт. Ар бир аталарыбыз, апаларыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз, кичинекей наристелер тыйындан бери ушул Хамзанын өмүрү үчүн күрөшүп жүрөт. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Корпустан алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Жана Москвадагы активисттер ушул кызмат кылган инсандарга Алла ыраазы болсун. Урматтуу мекендештерим. Ар бир кызмат кылган эже карындаштарга, инилерге колдон келишинче ошол экранын артынан отуруп дуа кылып туруңуздар. Хамзага дагы дуа кылыңыздар жана кызмат кылып жүгүрүп жүргөн инсандарга да дуа кылыңыздар. Мен баса белгилеп айткым келип атат. Эң биринчиден Аскар Автодобойго Алла ыраазы болсун. Жана азыркы учурда Москвадан бөтөн жерде жүрсө дагы мигранттарыбыз тапкан тыйын тыпырларын которуп атат. Жана мигранттар арасында чыккан активисттер ар бир чайханага барып, ифтар болуп аткан жерлерге барып, Хамзанын сүрөттөрүн чыгарышып, өздөрүнүн жанына акча кетирип, плакаттар жасап, кичинекей кутуучулар жасап, ошол жерде сүйлөп, түшүндүрүп, ушул Хамзага жардам берели деп өтө жүгүрүп жүрөт. Ушул инсандарга дуа кылып туруңуздар. Assalomu alaykum тугандар. Бүгүн 14-март отчетты берип коюн дедик. Москвада бүткүл жамааттын атынан. Кудай кааласа бүгүн биз акча чогулткан акчалардын 580.367 рубль бул наличка. Анан жана ушундай эле бул Даниэлдин өзүнө дагы акча тапшырып беришиптир. Аскор деген кыздарга дагы чоң рахмат. Алар дагы 107.666 жана баягы Рустамдар тапып кетиштүү. Рустамдар приораны саткан 150 000 акчаны полный общий берди. Ошондо общий акчаны эсептегенде 838.033 рубль наличка. Мына бир гана Даниэлге такталып берип атат. Кудай кааласа ушул Даниэлге гана берип атабыз. Анан картага Чыңгыздын атына гана которуп атабыз. Келиңиздер тугандар, биз пока штаб ушул жерде болуп атат. Ушул жерде 2 адам бөлүнсө, ушул жерге келип ким жаман болуп акчаны тапшырып кетсеңиздер болот. Кечке маал ушинтип туруп Даниэлге өткөрүп бере беребиз. Баарыңарга чоң рахмат. Анан тугандар өздөрү келе албаса дагы ошол магазин иштеткендер, чайхана иштеткендер бир күндүк буручкаларын берип, ушул жака салымын кошуп, дуа кылып атат ушул балабыздын айыгып кетишине. Ошол анан келип кызмат кылабыз, биз дагы жардамыбызды беребиз, салымыбызды кошобуз дегендер болсо, Москва шаарында ошо метро Медведевкада жайгашкан Широкая улица 21де чайхана Фрунзеге
келе бересиздер ушул жерге 24 саат иштейт, келип кызмат кылып ушул жерде чогул биргеликте ошол уулубуздун айыгып кетишине биз себепчи бололу. ооба. Эртең бул жактан болот, Дагы айткандай, бул жакта 2 бала администратор калат, бул жакта 2 бала ушул жерде, бул жакта администратор ушул жерде. Кимдигиздер жамаат бизде коом көп, жамаат көп, келсе акчалар тапшырса ушул жакка тапшырылат. Бул жакта бухгалтерлар бар, күндө эсептеп Даниэлдин өзүнүн акчаларын тапшырып беребиз. Күндүк отчет ушул жактан чыга берет. Азыр көрүп атат, оперативно баардыгы жардам берип атат. Жана ошондой эле баардык блогерлер, баардыгыбыз ынтымактуу болуп, мына бир жакка чогулуп, бир жактан күндө отчет ушинтип чыгарып турайлы, башыбызды айлантырбай, ардеке жаман видеолорго мисалы үчүн хейтер болбой, бири-бирибизге жакшы ынтымактуу болуп туруп, жардам берели өзүбүздүн туугандарыбызга. Бул баардыгы Хамзанын акчасы, Хамза айыгып кетиш үчүн, Жаша Хамза, Кудай кааласа. Иншаллах. Даниэл, акчаны тапшырайын, Кудай кааласа, бул аманатты тапшырып бердик, Кудай кааласа. Бүгүнкү саат азыр 12, саат 12де. Бүгүнкү отчетту бердик, Кудай кааласа. Эртеңки отчетту анан иншаллах уже Чыңгыз келип атат, бажасы. Ошолор менен кечке маал бир жолу бир видео кылабыз, баарыбыз чогулуп, Булар өздөрү эме кылып алышат. Биз дагы ошого мына Аскарлар дагы, Бакылар дагы видео чыгарып атат, көрүп атасыңар. Ошо башыбыз айланбаш үчүн Даниэлге гана тапшырып атабыз, баардыгыбыз Даниэлге гана тапшырайлы. Анан башка карта жок туугандар, ошо Чыңгыз О дегенге гана которуп атат акча. И наличка ушул жерден келип туруп, Даниэлди өзү чакырып баарды ушуга берип атат. Ошондон биз жеңил тап коюп атабыз. Анан дагы бир айта кетчүсү сөз достор. Биздин ыктыярчылар тобу бар жогу калыптанып күчтөнүп атат, буюрса, бирок бизге ресурс жетишпей атат. Машиначан балдар керек болуп атат. Сураныч такси жамаат ушу 2-3 саат убактыңыздарды бир бөлүп койсоңуздар, балдар метролоп жанагы элдер чогулган жерге оперативно жете алышпай, кээде кечигип калышат да, элдер азайганда барып калышат. Ошого машинасы бар байкелерибиз, инелерибиз, досторубуз бир чыгынып койсоңуздар жакшы болот. Рахмат. Дагы ушундай айта кетип десе, биздин кыздар бар, не жардамчы кыздар, алар дагы өтө акчаларды эсептеп, бирок чарчап кетишти. Аларга да чоң рахмат. Чайхана бүгүн эмелер, баардык балдарга чоң рахмат. Разыбыз. Баардык кылсак ушу Аллахым ыраазы болуп, эки дүйнө бактылуулук берсин. Баардыгыбыз цел бир, жашасын Хамза деген. Ошол боюнча, ошо жашасын Хамза боюнча ошол уюм менен кетип атабыз. Биз чайханаларды кыдырып, акчаларды чогултуп, чайханага келип, биздин артыбыздан мына Байсал аке шеф келди, мына Кудай буйрса. Иншаллах азыр. Салам алейкум, бүгүн мен новичокмун. Кызмат кылдык. Бүгүн саат азыр 10 болду, Кудай кааласа. Азыр акчаларды эсептеп, Даниэлди да бирөө чакырып алыптыр, акчаларды өз Даниэлге тапшырып койлду деп. Бүгүн Аскарлар видео чыгарды, көрдүңөр. Даниэл деген гана тууганым бар деп Берки Руслан өзү айтты. Даниэл азыр келет, Беркишин бергенде ошол акчаларды алып келип, ошол жерде общий Москванын отчетун чыгарабыз. Анан туугандар, кайсы жакта болсоңуздар, биз пока штаб ушул жерде болуп атат. Акчаңарды алып келгиле, ушул жерде баардыгыбыз биригип, общий отчетту бир берип турайлы. Башкандай мындай башка жок болуп кетпейли да. Баардык блогерлер баардыгы ушул жерде келип, полный чыгарып турабыз. Прозрачный болот да, ушундай жакшы, мына кетти. Биримдик баардык нерсени жеген калса. Баардыгыбыз биригип алып, ушундай кылайлы. Адрес, мына акча чогулткандар мүмкүн болсо, метро Медведевка, биринчи выход, Широкая улица, 21, чайхана Фрунзеге келе бересиздер. Ушул жерден отчетун чыгарып, ошол Даниэл Хамзаны бир тууган тайкеси болот. Ошо Даниэл балабызга акчаны беребиз. Ошол. Руслан ака, кандайсыз, жакшысызбы? Көз чыкты. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсен, чарчабай. Рахмат чоң. Биз мана бүгүн Москвадагы мына жалпы жаштар, 7 туган жаштары, блогер, тамада, кафе иштеткендер, бүт мына таксисттер, полный бардыгы келип, мына видео отчет катары чалдык да. Биз видео чыгарып, отмечать этип чыгарып атабыз. Автор кабыл алып неме киргизбей атат да. Ана биздин эсиме Мустафалык сөз менин телефон аларда да. Жок, отчетты айтып койсун да. Карта боюнча. Туугандар мына Руслан аке өзү. Салам алейкум. Кудай кааласа. Сааттан кечке киргизилген страница бар, сааттан кечке. Ошого кирип көрүп, бүгүнкү отчетту көрүп алса, бүгүнкү процесс баардык нерсени өздөрүнүн жанынан чыгарып атат.
ошол Хамзага топтолгон акчадан 1 сом албастан, 1 сом жебестен түп-түз өзүнө жөнөтүп атат. Ушул Москвадагы активист жигиттер. Ал жерде блогерлер дагы бар, тамадалар дагы бар, Москва тамада борборунун мүчөлөрү дагы бар туугандар. Ушул инсандарга дуа кылып туруңуздар. Жана ошондой эле кече жакында мына Рустам Калматов деген блогер агабыз бар. Ошол агабыз болуп чогулуп жатып атканбыз. Ошодон кийин бир инсан машинамды берем деген да. Машинамды берем деген Рустам таксылар барган. Анан ал жерде машинасын сатып акчасын ошол Хамзага бергиле деген да. Бүгүн ошол жерде бир агабыз келиптир, кыргыз агабыз. Ошол машинасында 150 миң акча бериптир. 150 миң акчаны прямой Хамзага жөнөтүштү. Жана ошондой эле 70 миң дагы бир Арслан деген кичинекей уулубуз уруп атпайбы? Ошого бериптир. Жана эң баса белгилеп айтып жиберсе, машинага 150 миң берген, бирок машинаны алган эмес. Бул машинаны дагы бирөөгө саткыла, акчасын эми Арсланга жөнөткүлө деген. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Мына кечээ күнү агаларыбыз сейилчи болуп, машинасын берген эле, ким алса акчасынын баарыны Хамза инибизге беребиз деп, машина буйруса сатылды мынакей. 150 миң рубль азыр алабыз. Агаларга да кичине сөз берели, эки дос агалар экен, Алла таалам ыраазы болсун силерден. Адилет досум, сен дагы агаларга сөз берейин. Ассаламу алейкум кыргыз элим жана Москвадагы мекендештер. Мынакей, бул эми Хамза инибизге чиста сборго машинаны сатып алып берди бул байкелерчи. Азыр бул машина кетет экен эми. Ошо Хамза инибиздин сборунун акчасы кетет. Ан дальше Арсландын сборуна өткүзүп берип атат туугандар. Ошо Арсланга азыр 71 миң алып келдик дедиңизби коллективдердин атынан, 70 миң рубльдү берет экен, 71 миң рубльдү туугандар. Азыр ошо акчаны бере бериңиз анда. Мынакей 71 миң рубль азыр экөөбүз барып салабыз болсун. Досума санап бере бериңиз Рустамга. Ооба. Жакыныраак келе бериңиз. 71 миң. Коллегаларыңыздын акчасы. Бул Арсланга экен досум, 71 миң Арсланга. Ооба. Машинанын акчасы. Машинанын акчасы Хамзага досум 150 миң рубль. Хамзанын акчасы да? Бул машинаныкы, бул эсеп. Буяк тартып коюң экен. Болду, ишендик. Буларды Акчалар алынды мына. Буяк тартып экен. буларды сөз которобуз иншалла бүгүн эртең которуп беребиз экен. Алла разы. Акаларга да кичине сөз берип коеюн. Кичине сүйлөп кое коеюн экен. Ошо эки жигитке Алла шифасын берсин. Рахмат акалар, чоң жакшы ишке себепчи болосуздар. Мына экинчи бөбөгүбүзгө дагы пока сбор ачылды эле Москвада. Мына биринчи жакшылык ишке себепчи болуп силер баштап бердиңиздер да. Алла таалам ыраазы болсун. Таксыр. Бирөө сүйлөп коеюн. Аллах таалам эки иничегибизге шифасын берсин. Кудай буйруса эми кийинки сатууну кайра келип бересиздер. Кийинки машина эстафета болуп кетсе дагы макул, а? Ооба. Алла разы болсун. Ооба. Келип калатын алып келсин акчасын берип, а? Ооба, обязательно. Силер дагы кайра эле болуп турасыз. себепкер болуп турасыздар, келесиздер кайра эле. Машинаны. Туугандар, ошо мынакей уже видеону тартып бүттүк эми досум, а? Мына машинаны тартып коюңуз. Мынакей ушул машина Арсландын сборуна кайра кетет туугандар. 150 миңге, 200 миңге келе бересиздер. Бул машина Арсландын сборуна туугандар. Биз кызматтабыз. Балдар оорубасын туугандар, наристелер. Жүрөк аябай ооруп атат, бирок чынындачы айыгып кетсин. Кыргыз элим, ассаламу алейкум баарыңыздарга. Мынакей биз 2 күн мурун жанагы өзүбүздүн Москвадан мекендеш байкелерибиз Фрёра машинасын коюп берген эле Хамзанын сборуна деп, ошол машина сатылды бүгүн. Ошонун азыр жана биз видео чыгарганбыз да таксыр. Ошонун отчетун кылып машинаны бул кайнысы болот экен. Ким эле жезеңин аты? Руслан братын кайнысы болот экен да, бул жакчы. Ошо акчаны берип атабыз 150 миң рубль аманат. Бүгүн Котройл десек, ошого эле берип коела деп неме кылды. Ошого берип кечеги немелер да бар, тыйындар да бар. Ошол тыйындарды биз бүгүн ошо балдар айткандан карбагы баклошкадан алып, пакетке салып, даяр кылып, Сбербанкка 5 чейин апарайлы деп аяка жетишпей калдык. Бүгүн машиналар тартып мына жакта жак болуп, ошол тыйындарды пакет немеге салып койгонбуз, даяр кылып, ошолорду берип коелу. Мына машинанын акчасы досум. Бул машинанын акчасы 150 миң рубль. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 150 миң. Бул машинанын акчасы. 150 миң. Машина Фрёранын акчасы. Андан кийин жанагы немени эме кылайын, эсептейин. Жүзеликмин, а? Жүзеликмин. Кечээ бир бала келип жанагы айттым, а? Тойма деп чогулткан акчамды 35 миң алып берген. Ошонун акчасы менен. Ушундай берешен кыргыз элибиз өтө көп болсун туугандар. Жана азыркы учурда
өзбек туугандардағы видео каралып атат туугандар. Qirg'izistonda bir birodarimizni farzandi og'ir kasal ekan. Unga operatsiyasiga juda ham katta bir summa kerak ekan. Qirg'iziston bo'ylab hozir to'g'ri sbor ketyapti. Qirg'izistonda bloger akalarimiz ularga boshliq bo'lib, boshida turib katta bir sbor qilishyapti. Eshitishim bo'yicha 170 million so'm ketar ekan operatsiyasini o'ziga. Bu примерно 2,5 million dollarga shu narx ekan. Shunga katta sbor ketyapti. Kechagina TikTokda prямой efir qilayotganimizda apros qoldirgan edim. Желающиlar bormi? Biz ham shu narsani yoritib chiqsak, aytib chiqsak, kontaktlarini bersak, ehson qilaman deydiganlar bormi? Hozir ro'zani kunida inshaalloh ehsonlarimiz ajri yanada kuchliroq bo'ladi deb aytganimda prямой efirda juda ko'pchilik aytdi, davay video qilinglar, kontaktlarini beringlar. Biz ham ehsonga qo'shilaylik, hissamizni qo'shaylik deganlar juda ham ko'p bo'ldi. Bizni ko'rayotgan auditoriya asnoviy juda katta qismi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston shu tomonlar ko'radi. Bularning orasida O'zbekiston ham juda katta. O'zbekiston, Qirg'iziston juda ham drujniy xalqmiz. Inshaalloh O'zbekistondan bo'lsa ham, Qirg'izistondanmi, qayerdan bo'lsa ham shu videoni ko'ryapsizlarmi? Imkon boricha qadar ehsonga qo'shilishga harakat qilinglar. Shu narsaga chaqirib qolamiz. Ehsonni summasini farqi yo'q-ku. Hatto 1 so'm bo'lsa ham tashab qo'ydingizmi? Dunyoda necha million aholi bor, necha million odam ko'radi, qancha odam ko'radi bilmadim-ku. 1 so'mdan tashlasa juda ham katta hissa qo'shiladi bu narsaga. Bugun 13-chislo Vnukovo kapitaldagi choyxona bor-ku, Kalujskaya shosse 4A da. Biz shu yoqqa ketyapmiz hozir. Men, Rauf akam va yana boshqa bloger akalarimiz ham shu yoqqa ketyapti iftorga. Shu yerda bitta katta o'zimiz yig'ilib, katta bitta video chiqaramiz deyapmiz. Желающиlar bo'lsa Moskvadagilar iftor paytiga kelsanglar bo'ladi. Kalujskaya shosse 4A da. Biz shu yerda bo'lamiz. Men, Rauf akam boradi, undan keyin Nurg'azi aka borar ekan, Manas aka, yana boshqa blogerlar ham borar ekan bu yerda. Ashaqqa borib, agar imkoninglar bo'lsa kelinglar, birgalikda iftor qilamiz. Katta ko'pchilik inson qo'shilib, bitta katta bir обращение qilamiz. Inshaalloh yordamimiz tegib qolsa, bir yosh go'dak bolani umrini saqlashga bir qanaqadir bir hissamizni sababchisi bo'lib qolishimiz ham mumkin. Shuning uchun желающиlar bo'lsa kelinglar, borgandan keyin bo'li podrobno internetga kontaktlari bilan yana отдельно bitta video chiqaramiz. Shunda bemalol distansionni ehsonlarni jo'natib qo'yishlar mumkin bo'ladi. Жардам берели деп, аларга да Алла разы болсун. Жана ошондой эле урматтуу мекендештерим, ар бир салым кошкон блогерлерге, ырчыларга, тамадаларга, активисттерге Алла разы болсун деп дуа кылып туралы. Кыргызстандан өтө бир жигиттер чыгып атат, волонтер болуп. Ар бирине дуа кылып туруңуздар. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда Кудай кааласа дуа кылып туралы. Хамзага сбор чогулуп бүткөндөн кийин дагы бир Аслан деген уулубуз ооруп атыптыр. Ага дагы дал ушундай биримдикте, чогуу биргеликте акча чогултканга жардам берели. Бул нерсени кайрадан Аскаров Тодобай агабыз өз колуна ала турган болот. Хорошо, байке чалкайын. Самар жакшы бардыгы? Жакшы. Кыргыз эли бир ушундай баягындай боорукер эл экенбиз да. Анан канча айдан бери чогултуп атасыңар силерге? Жакында бир жума болду. Жума чыкканыбызга просто Хамзага ба 5-6 ай болушуп, анан булардыкын биринчи чогулуш керек экен эле, ошого буюрса чогулуп бүтөйүн деп калды. Буюрса мына 1-2 күндө баягы демек басмайлы эми бекен бушубуз керек экен. Кудай буюрса биз серменбиз. Көлгө десеңер көлгө, чүйгө десеңер чүйгө, любой жагында Кудай буюрсачы. Чогулуп биригип, бүгүн буюрса мына Руслан дагы сүйүнүп калды. Сама чогулуп, ама сен бир 5-6 айдан бери күлө элек болсоң керек, а? Буюрса жакшы болсо, молодец. Команда полный даярбыз, а? Жакта дагы общий волонтерлор баардыгы ушул жакка өтөт. Өзү элдер комментарий жазып атат да.
бияқты да карап койгула депчи. Так биз бермейбиз кандай болсончу. Сатып болбой турупту. Сөзсүз, а? Жакшы болуп кетет буюрса. Тез кабар Атакул агабыз алдагы сүйлөп чыкты. Тугандар, Хамзадан кийинки Аслан боюнча. Хамзага акча чогултуп баштагандан бери канчалаган адамдар ушу Аслан деген дагы бала бар. Ага дагы бирдей акча чогултпайсыңарбы? Экөөнө тең карабайсыңарбы деген суроолорду бизге көп жазышты, комментарийлерде да жүрөт, WhatsAppка дагы жазышты, кээ бирлери чалышты да. Биз эми бул нерсени мына Аскар идея көтөрүп биринчи Хамзадан баштаганбыз да. Анан бул оору өзү Кыргызстанда редко кездеше турган оору экен да. Бирок аны дарылоонун дагы суммасы өтө максимальный сумма. 170 миллион сом да, мындайча айткандачы. 2 миллион доллардан жогору сумма да. Бул оңой эмес да. Биринчи Хамзадан баштадыкпы, биз ошону аягына чейин чыгарып коелу. Бирок Аслан менен биз иштейбиз. Асланды дагы аягына чыгармайынча, Кудай буйрса, до конца туруп беребиз. Анткени экөө тең бирдей да бизгечи. Хамза деле бирде бизге бала, Аслан деле бизге бала да. Иншалла, кече Хамзаны өкүл бала кылып алам дедимби, керек болсо Асланды деле өкүл бала кылып алам да. Мен үчүн мисалы экөө бирдей. Аскар үчүн дагы экөө бирдей. Дамир үчүн дагы, Баха үчүн дагы, билим үчүн дагы, бардыгыбыз үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн бул эки бала экөө бирдей да. Ошон үчүн Асланды сурагандар, эч кыжалат болбоңуздар. Биз биринчи Хамзанын шотуну толтурайлы. 170 миллионду до копейки толтурайлы. Анан ошол жерден стоп. Токтоттукпу, толду, бүттү деп элге сүйүнчүлөйбүз. Анан ошол учурдан баштап, Аскар айткандай, Асландын шотуна кетет да. Хамзанын шотун толтурган кыргыз, эмне Асландын шотун толтура албай калдыкпы? Жөн эле толтурабыз. Мына мен азыр Баткенден кайтып келатам. Баткенде күндүз эле саар менен саат 10:30 баштап, азыр мына асыр убактысына чейин 1 миллион сом акча чогултуп койду. Баткендин жаштары элечи. Ошто канча акча чогулуп атат? Бүт Кыргызстан боюнча чогулуп атат. Азыр жабышып эле жатып калдык го. Кудай буйрса жолдо калбайт иншалла. Хамза, Аслан эртең буйрса арабызда чурка ойнойт. Эл жетилип кайра бардыгыбызга кызмат кылат иншалла. Эч кыжалат болбоңуздар. Хамзанын сборунан кийин сразу ошол мүнөт, ошол секундтан баштап Асландыкы башталат. Эч кыжалат болбоңуздар. Биз баздар менен маслихат кылганбыз, кеңешкенбиз. Бул бардыгы согласовано, машалла. Ар биринен Алла разы болсун. Биз дагы буйруса ушул YouTube'дан, Instagram'dan, бүт жактан, Telegram'dan колдон келишинче ушул видеолорун, ушул реквизиттерин элге жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Кудай буйруса Хамзанын зубору бүтөт. Андан кийин Арсландыкын да дал ушинтип сүйлөп, элге кайрылуу кылып, элден жардам сурап, элге ушул маалыматтар так жана туура жеткиргенге аракет кыла беребиз. Урматтуу мекендештер, дагы бир нерсе баса белгилеп айткым келет. Ошол балким группадан мошенниктер чыгышы дагы мүмкүн да. Ошол группадан биздин видеолорду, Аскар агабыздын видеолорун, дагы башка блогерлер рекламалаган видеолорду эгер көрүп калсаңыздар, бир сыйра карап тактап коюңуздар. Реквизит ошол активисттер реклама кылган реквизиттер менен дал келеби, дал келбейби? Эгерде дал келбесе, отурбоңуздар. Дискасын чыгып сөгүңүздөр, сен неге мошенниктик кыласың деп. Анткени ушундай учурларда мошенниктер дагы акча иштеп алайын деп арам ойлору менен жукпасын ушул акчалар ушуларгочу. Ушундай мошенниктик кылат тургандар. Кудайдан коркпоо инсандар да. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү? Всё, бүттү. Караңыздар, текшериңиз, эгерде туура болсо которуңуздар тургандар. Сураңыз сиздерден. Алданып калбаңыздар. Ошол соопка деп берген акчаңыздарды туура жака которуңуздар. Урматтуу кыргыз элим, биримдикте бололу. Күч бирдикте. Кудай буйруса Хамзанын зубору бүтөт. Андан кийин Арсланга дагы чогуу жардам берген Аллахтан насип кылган болсун. Аллах эч бир адамга Кудай оорусуна бериле Аллах. Сау бол, сау. Я Аллах. Өзүңө гана жалбарсам. Не болуп атат? Не болду? Жигиттер чогултмайбы? Болду. Кызматтабыз. Кана, молодец. Сен только тыйынды чогултасың. Красавчик. Бул жазуу кызматта. Буйруса, сборлор бүткү чоң ушул жазуу кызматта. Давай, улан, айда келе.
Молодец. Assalomu alaykum. Amansızlarmı? El-jurt. Hazır mına уже 15'ine öttü ha. 15 Mart tünkü saat 4:27 eken. Bizde uyku yok. 2 күндүн жыйынтыгын чыгардык Оштогу. Ош Баткен боюнча. Азыр Бишкекте Аскар, Дамир, Салаватта Баха бардыгыбыз кеңешип отуруп эми сары жилеттин ордуна көк жилетти кие турган болдук туугандар. Түшүндүңүздөр да. Хамзанын сборун толтурайын дедик, машалла. Уже жетейин деп калды. Эми мындан буягы, мына бүгүнкү күндөн баштап уже Асландыкын да кошуп кетебиз да. Асландыкын да кошуп кетебиз. Аслан да биздин бала. Хамза, Аслан экөөнүн дагы аттары уйкаш. Колдон келишинче Хамзаныкын бир аптага жеткирген жокпуз а. Максималдуу 4-5 күндө 170 миллионду чогултууга жетиштик да. Сомго. А долларга 2 миллион доллар. Демек кылса болот экен да. Асландыкын деле ошондой кылабыз. Эми буга чейин Асландын шотунда канча топтолду аны билбейбиз. Бирок жалпы шотун алып алып, анын жетпеген суммасын 170 миллион толгонго чейин бутубуз жерге тийбей чуркап, Кудай буйрса толтурганга аракет кылабыз. Эл деген эл экен, эл деген сен экен. Сиздер колдоп турдуңуздар, урматтуу эл журт. Ушу шотторго келип, ушу наличкага да берип кетип атты, шотко дагы ушу жамгырдын тамчысындай кылып утуру суммаларды түшүрүп берип турдуңуздар да. Ошентип атып чоң сумма чыкты да, караңыздар. Эми Асландыкында ошондой болсун. Мен эмнеге сүйүндүм? Биз бир муштумга бириге алат экенбиз. Бир муштумга бириге алат экенбиз. Биз Манас атанын урпагындай, Манас атанын 40 чоросундай бириге алат экенбиз да. Бириксек көп нерсе колубуздан келе тургандыгын далилдедик да, машалла. Ошон үчүн суранат элем, урматтуу эл журт. Бизди да колдоп туруңуздар. Биз колдон келишинче ушу чуркап, бүт жоопкерчиликти мойнубузга алып, иншалла. Аскар баш болуп, бардыгыбыз жапатырмак жабышып иштеп беребиз, иншалла. Хамза менен Хамзаныкын баштадыкпы? Аслан менен иншалла жыйынтыктап полностью отчетун беребиз. Бизге да кыйын, бизди да туура түшүнүңүздөр. Жоопкерчилик уктатпайт экен, аманат бул уктатпайт экен да. Мындай чоң жоопкерчиликти биз моюнга алып көргөн эмеспиз да. Буга чейинчи. Бул өмүрүбүздө биринчи жолу болуп атат. Балки мындан да чоң жоопкерчиликтерди моюнга алышыбыз мүмкүн. Бирок кандай болгон чакта дагы, туугандар, бул бирөөнүн акысы. Ошо бирөөнүн акысынын бир тыйынын дагы наракача бирака жылдырбай, туугандар, өзүнүн дарегине жеткиребиз. Кудай буйрса, Хамза, Аслан чоңоюп, кайра биз сыяктуу, Аскар сыяктуу, Дамир сыяктуу, Баха сыяктуу, Актилек сыяктуу, Максат сыяктуу чуркап иштеген, чуркап кызмат кылган эр азаматтардан болсун. Тилегибиз ошо. Эч ким оорубасын. Эч кимдин баласын Аллах Таалам оорутпасын. Кандай оору сыркоо берген болсо, Аллах Таалам мага шифасын да кошо берген болсун. Түнкү саат 4:30. Эсалала. Ассаламу алейкум.